Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, амма ба'д, ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату, урматтуу достор. Сабактарыбыз улантабыз, жин жана шайтандар ааламы. Буга чейин маселелерди карап өттүк. Шайтан жана жиндердин табияты, алардын мүмкүнчүлүктөрү жана ошого окшогон маселелерди. Бүгүн карай турган маселебиз негизги маселелерден кирише турган бул жин жана шайтандардын жаралуу максаты. Аллах Таала Куранда айтат: "Мен жиндерди жана адамдарды бир гана мага ибадат кылыш үчүн жараткам" дейт. Бул аят бир гана жиндер эмес, жана адамдарды дагы эмне үчүн, эмне максатта Аллах жаратканын кабар берип атат. Бул аяттын тафсиринде аалымдар ар кандай түшүнүктү берген, бирок баары бир мааниде. Кээ бирлер айткан, мага ибадат кылыш үчүн дегени мени жаңгыздаш үчүн деген, кээ бирлер мени тааныш үчүн деген. Кыскасы баарын бириктирип келсек, бир гана тааныган акыбалда бир гана мага ибадат кылыш үчүн деген балким бир маани чыгып калар. Ошол себептен жиндер дал адамдар сыяктуу ибадат үчүн жаралган. Аллахка кулдук уруш үчүн жана ибадат деген бул эмне? Бул корболуу, моюн сунуу деген бир маанилер келип чыгат. Негизи ибадат бул жалпы мааниси, ибадат деген сөздүн Аллах жакшы көргөн жана ыраазы болгон ички жана сырткы, сыр жана ашкере болгон сөздөр жана амалдар. Ибадат бул чоң түшүнүк албетте. Айтып кетсек, ибадат десе көп адамдар ойлошот, бир гана намаз окуу, орозо кармоо, зекет берүү, ушул сымал ибадаттарды ибадат деп билет. Албетте бул биринчи ирет ибадаттар. Ушул ибадаттан кийин бөлөк ибадаттар курулуп баштайт деген сөз да. Жалпы алганда адамдын жашоосунун баары ибадат болуш керек. Аллах Таала адам жашоосун ибадатка багыштап коюш керек. Ибадат деген ошол Аллах жакшы көргөн жана ыраазы болгон сыр жана ашкере сөздөр жана амалдар дейт. Демек, бул бир гана намаз эмес, бир гана орозо эмес, балким бүт жашоо. Бул мамиле, ата-энеге болгон мамилең, үй бүлөңө болгон мамилең, балдарыңа болгон мамилең, бул сырткы мындай көрүнүштөрү ибадаттын. Аманатка бекем болуң, ушул нерсенин баары ибадат болот. Качан? Эгерде сен ошо кылган ишиңди, ошол мисал алсак, ата-энеңе кылган жакшылыкты эмне себептен кыласың? Аллах Таала сени буйруган үчүн. Себептен Аллах Таала Куранда бул нерсени айткан, эмне деген? Аллах Таала сенин Роббуң Аллахтан бөлөк эч кимге сыйынбаганды буйруган. Жана ата-энеңе жакшы мамиле кыл деген. Ушул сыяктуу аяттар мисал үчүн көп. Ушул аятка амал кылып, эгерде ата-энеңе жакшы мамиле кылсаң, албетте бул ибадат болот. Мындайча айтканда, сен биринчиден бул дүйнөдө жакшылык жасаган болосуң, экинчиден ушул жакшылыгыңа сооп алган болосуң. Мына ошондой эле жиндер ибадат кылган жаралган. Бул жин деселе баарыбыз ойлойбуз, шайтан деселе булар бир гана бир жамандык үчүн жаралган деп ойлойбуз. Жок, булардын максаты булар да ибадат кылыш керек. Ошон үчүн булардын жашоо тиричилиги дал биздикиндей. Буларда дагы ыймандуулар бар, буларда дагы мусулмандар бар, буларда дагы капырлар бар, буларда дагы күнөөкөрлөр бар. Дал биздикиндей жашоо. Ошол үчүн кыямат күнү кандай биз жасаган иштерибизге суралгандай, булар да суралат. Албетте ыймандуу болгондору, жиндердин арасындагы ыймандуу болгондор бейишке кирет. Ал эми бул дүйнөдө капыр болгондору тозокко кирет. Ошол тууралуу Аллах Таала Куранда айтат, кыямат күндү сүрөттөп берип, Аллах Таала айтат: "Эй жиндер менен адамдардын жыйыны, силерге
силердин араңардан пайгамбарлар келбеди беле? Силерге менин аяттарымды окубады беле? Жана ушул күн тууралуу силерге кабар бербеди беле деп Аллах Таала жемелейт. Алар айтат дейт. Биз өзүбүзгө каршы көөлүк келтиребиз. Келген деген мааниде. Ушул аяттарды окуган, бирок биз кайсар болуп жүз бурганбыз деген мааниде моюн сунуп беришет. Аллах Таала айтат, дүнүйө жашоосу буларды алдап койду дейт. Жана алар өздөрүнө каршы капыр болгондугу үчүн өздөрүнө каршы көөлүк келтиришти дейт. Бул коркунучтуу аяттар албетте бир гана адам эмес, демек жин дагы кыямат күнү суралат албетте жасаган иштери үчүн. Ошон үчүн бул жиндердин арасындагы, шайтандын арасындагы зыян берүүчүлөрү азыр канча деген адамдарга зыян берет, балким өздөрүнүн ичиндеги жиндерге зыян берет. Биз көрүп атабыз канча жин ургандар бар. Бул сыйкырчылардын жин менен иштешип адамдарга зыян бергендер бар. Булардын баардыгы эгер тооба кылбаса, албетте кыямат күнү ушул жемелеген Аллахтын сөзүн угушат. Жана бул нерсе эч качан жерде калбайт. Кыямат күнү ар бир залым өзүнүн жасаган зулумдугуна жооп берет, адилетсиздикине жооп берет. Демек, жиндер булар ибадат үчүн жаралган, кандай адамдар ибадатка жаралгандай. Жана булар Аллахтын буйруктарын аткарып, тыюусунан баш тартыш керек. Жана Аллахтын жүзүнө бейишке умтулуш керек. Бул жаратуу, булардын жаралуу максаты. Ошон үчүн кандай акыбалда болбосун, адамдар дагы, жиндер дагы Аллахка гана баш ийип, Аллахка кор болуп, пенде болуп бериш керек. Себеп дегенде пендечилик бул эң чоң бир даража. Ким Аллахтын пендеси болсо, ал бөлөк эч кимдин пендеси болбойт. Ал эми ким Аллахтын пендеси болбосо, анда ал баардык нерсенин пендеси болот. Мындай айтканда, ким Аллахтын кулу болсо, эч кимге кул болбойт ал. Аллах эч кимге кул кылбайт аны. Жана эгерде ким Аллахка кул болбосо, моюн сунбаса, анда бардык макулукка моюн сунуп, кор болуп, бул жашоодон өтөт. Бул ушул буйруса Аллахтын жардамы менен жиндердин жаралуу максаты тууралуу бир маселелерге кирдик. Бул бет ачар десек болот. Эмки сабактарда улантабыз. Адаттагындай үйрөнүүчү дуабыз. Бул бүгүн өтүлүүчү дуабыз. Пайгамбарыбыздын кызматчысы Саубан радыйаллаху анхудан келеткен. Саубан айтат, пайгамбарыбыздан мындай деген сөз туккам дейт. Кайсы мусулман киши болбосун, эртели кеч 3 жолу мынау сөздү айтса дейт, мынау зикирди. Радыйту биллахи роббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллама набиян. Анда ушул айткан киши кыямат күнү Аллах Таала бул кишини разы кылат дейт. Мааниси, Роббум катары Аллах менен разы болдум. Диним катары ислам менен разы болдум. Жана пайгамбарым катары Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям менен разы болдум. Эгер кимде ким ушуну эрте менен кечинде 3 жолдон айтса, мусулман болуп туруп, албетте, жана ошол акыбалда Аллах Таала жанына алган болсо, албетте кыямат күнү Аллах Таала бул пендени разы кылат. Разы кылат деген сөз албетте бейишке киргизет. Аллах Таала баарыбызды бейишке киргизүүчүлөрдөн кылсын. Аллах Таала баарыбызды бейишке киргизсин. Аллах Таала баарыбыздан разы болсун. Биз Аллах менен разыбыз. Разы болбогон жер жүзүндө макулук жок Аллахтан. Аллах Таала бизди жин жана адамдардын арасында шайтандардан сактасын. Сыйкырчылардын сыйкырынан, көрө албастардын көрө албастыгынан, көз арткандардын көзүнөн, ач көздөрдүн ач көздүгүнөн, айлакерлердин айлакерлик куулук шумдуктарынан жана бизге ар бир акыбалыбызды берекелүү кылып, жакшылык кайсы жерде болбосо ошол жакшылыкты бизге буйруп, ошол жакшылыкка разы бололу.
Subhanakallahumma ve bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astagfiruka ve etûbü ileyk. Görüşkönce sağ salamat olunuzlar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.